Канчалаган кыйраган үй бүлө, балдардын мұңдуу көз жаштары жана түбөлүк сынган тагдырлар. Үй бүлөлүк зомбулук биздин өлкөдө кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Мамлекет үй бүлөдөгү зордук жана аялдарга карата көрсөтүлгөн зомбулуктун бардык түрүн жок кылуу үчүн колдон келген аракетин жасаш керек. Кыргызстан адам укуктарын коргоо багытында маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам жасоодо. Мамлекет көп учурда аялдарды, балдарды, ошондой эле улгайган адамдарды, алардын ден соолугун, кээде өмүрүн сактап калуу үчүн бул жеке чөйрөгө аралашууга милдеттүү. Сүйлөп аткан эжекеңиздер, бул менин устаттарым, менин эжекелерим отурат. Чогулуш, конкурс, дебаттардын максаты кыздарды биримдикке, өз оюн эркин айтууга жана ыйбалуулукка тарбиялады. Сүйлөп аткан эжекеңиздер, бул менин устаттарым, менин эжекелерим отурат. Бул энелерди чакыруу менен кыздарыбыз келечектеги энелер, ардактуу айымдар, алдыда кыздарыбызды турмуш, аял болуу бакты, эне болуп элдин катарында ак бата берип жүрүү күнү күтүп турарын билишти. Муну менен катар көптөгөн акыл насааттарын айтып, маанайдык маанайда тартуулап кетишти.